Достор, жагымдуу сонун маанай болду таңкы 5-те. Бардыңыздарды көтөргөн жакшы клиптин аркасында бизде келген дагы бир сонун мейманыбыз бар, келген коногубуз. Дароо эле тааныштыралы. Лидер жаштар клубунун негиздөөчүсү Союзбек Надырбеков биздин бүгүн төрүбүздө. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Маанайыңыз кандай келип алдыңыз? Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат, маанай 5. Жакшы келдик. Рахмат. Дегиле бүгүн жакшы күн го. Бул күндө дагы сизде абдан бир кубанычтуу нерсе болуп жаткан окшойт. Мен уруксат берсеңиздер бир учурдан пайдаланып, бир жакшы кабарым бар эле. Өзүмдүн иним Рустамбек Нурадин жаңы эле жаңылыктардан да көрсөтүп кетти. Кыргызстан тарыхында алгачкы жолу Азия жаштар арасында Азия чемпионатында, Монголияда өткөн чемпионатта бокс боюнча биринчи орунду алып, алтын медаль тагынып, мына азыр келатат жолдо. Азыр 9,5 ошо тосо алмакпыз. Анан мен ойлойм, бул деген жалпы эле биздин чоң үй бүлөнүн эмес, бул жалпы кыргыз элинин жеңиши. Себеп дегенде бунун аркасынан канча кыргыз элибиздин аброю көтөрүлүп атат, желеги желбирип атат деп. Ошондуктан ийгиликтерди каалап, ушундай бир жеңиштер бул биз үчүн мындай күн сайын көнүмүш адатка айлануусун каалайт элем да. Буюрса бунун баардыгын ишке ашат деп терең ишенемин. Учурдан пайдаланып ошол куттуктап коеюн. Болсун, куттуктайбыз. Бул нерсе дагы артынан баймабай токтобой уланып турсун. Бокс спорт деген эле өзү абдан бир өзгөчө бир энергияны талап кылат, Куттуктайбыз дагы бир жолу. Сиздин бир тууган иниңиз. Ооба, менин тууганым болот. Ошол биздин апам менен атам менен апасы бир тууган. Жээним болуп калат. Жээм. Бокс десе мен бир нерсени эстеп кеттим кайры. Мен дагы бокс аябай жакшы көрөм. Анан бокс болуп атканда эле Тайсондун, Майвезердин кылган баягы кыймылдарын көрүп алып, мен дагы жөнтүрө албайм. Анан мактанып мен дагы бокска баргам. Бир айдан кийин үйгө качып келгем. Бардык эле кишинин колунан келе берди. Бокска барсаңар канчалык кыйын спорт экенин өзгөчө сезсе керек. Бул дагы баягы күрөш сыяктуу, мисалы Айсай Айсулуу Тыныбековадай, мисалы бизге антай адам чыгырек болсо дагы, Айсулуу азыр кайсы жактан биринчи орунду алды десе, биз үчүн мындай көнүмүш эле болуп калбадыбы? Айсулуу молодец деп коебуз да. Анан бизде да ушул бокс дагы бул бир топ бул тармак боюнча ар бир спорттун өзүнүн оорчулук, кыйынчылыктары бар. Ушул тармак боюнча дагы ошол биз күрөш сыяктуу эле көптөгөн чемпиондор чыкса деп тилек кылып кетет элем да. Негизи башталыш жакшы.